Салам достор, байланышта Санжобей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын суранышы менен 2014-жылы чыккан Интерстеллар аттуу тасманы көрөбүз. Жер бетинде ар кандай кырсыктар башталып, жашоого мүмкүнчүлүк азайып, учкучтар башка планеталарды изилдеп, жашоого мүмкүнчүлүгү бар жерлерди издей башташат. Даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Это лучший расклад за все эти годы. 2067 жыл түшүнүксүз кубулуштар башталып, шамалдар тез болуп дүйнө жүзүн чаң басып, көпчүлүк өсүмдүктөр өспөй калат. Өсүмдүктөрдүн арасынан бир гана мака менен жүгөрү жакшы өсүп, дыйканчылык менен алектенгендердин көпчүлүгү ушул өсүмдүктү гана эге башташкан. Биз каарманыбыз Джозеф Купердин үй бүлөсүндө кайнатасы, баласы Том жана кызы Мёрфини көрөбүз. Купердин аялы башында шишик пайда болуп, буга чейин каза болуп калган экен. Каарманыбыз эртең менен балдары мектепке алып бара жатып, унаасынын дөңгөлөгү жарылып, бир кезде эле алардын үстүнөн байрактар учуп өтүп кетет. Анда Купер унаасынын дөңгөлөгү жарылганына карабай учкучсуз аппараттын артынан ээрчип, ноутбугу менен аппараттын системасын бузуп кирет дагы жерге кондуруп коет. Көрсө бул учкучсуз аппарат күндүн жарыгынан энергия алгандыктан жерге конбой эле учуп жүрө берет экен. Биз ушул жерде дүйнөлүк өлкөлөр армияларын жок кылып, аскердик техникалары иштебей калып, аларды эч ким башкарууга албай, адамдар техникаларды дыйканчылыкка иштете башташат. Ошон үчүн каарманыбыз учкучсуз аппаратты кондургандан кийин анын ичиндеги батарейкасын өзүнө алып алат. Көрсө бул убакта ар кандай жаратылыш кубулуштар башталгандыктан өлкөлөрдүн ортосунда согуштар токтоп, бири-бири менен атаңдашуу жоюлуп, дыйкандардын кадыр баркы көтөрүлүп, элди кандай кылып багабыз деп тамак аш өстүрүү менен эле алек болуп калышыптыр. Бир күнү каарманыбыздын кызы Мёрфи атасы менен сүйлөшүп, биздин үйдүн ээси бар окшойт. Кээде ар кандай нерселер ордунан жылып жатат, анан дагы китепканадагы китептер жерге түшө берет. Бул жерде бир маселе болуп жатат десе, китептердин түшкөнүн көргөн Купер кызынын сөзүнө маани деле бербей, эми кээде кокустуктар болуп турат да деп эле башын оорутпай койду. Биз ушул жерде каарманыбыз Джозеф Купер бир кезде НАСАда иштеп, космоско учкан мыкты учкучтардын бири экендигин түшүнөбүз. Үй бүлө бир күнү бейсбол оюнун көрүп жатса, дагы чаң көтөрүлүп, шамал башталып, баардыгы унаасына олтуруп алып, бет каптарын жана көз айнектерин тагынып алып эле качып жөнөштү. Каармандарыбыз арандан үйүнө жетип, эшик терезелерин бекитишип, Мёрфинин терезеси бекилбей калгандыгын эстеп, экинчи кабатка чыкса, ал жакта түшүнүксүз нерсе башталыптыр. Анда Мёрфи буну үйдүн ээси кылды десе, каарманыбыз эчтесени түшүнбөй эле жанагы нерсени карап туруп калат. Көрсө шамал менен келген кумдар жазуудай болуп жерге топтолуп калыптыр. Анда Купер көп ойлонуп, бунун эмнеден башталгандыгын түшүнбөй, эртең менен гана маселенин кандай экендигине башы жетет. Көрсө бул жерге тартылуу күчүнүн башкача бир кубулуштарынын бири экен. Ал кумдан топтолгон чийимдер сырдуу сан экендигин түшүнүп, сырдуу сандардан түшүнүксүз бир жердин дареге келип чыгат. Анда Купер дароо эле даректи картадан белгилеп алып, кызын алып алып ошол жака жөнөп кетти. Каармандарыбыз көп жол жүрүп, түн бир убакта гана жетип, ал жердин сым тор менен тосулгандыгын көрүп, торду кесейин деп жатса, ичинен бирөөлөр чыгып калат. Анда Куперди ичкериге алып киришип, ал жердеги топтолгон адамдарга жолуктурса, Купер НАСАда иштеп жүргөн кезде ага башчылык кылып жүргөн окумуштуу Джон Брентти көрүп калат. Көрсө бул жердеги НАСАнын жашыруун мекемелеринин бири экен. Анда Джон дароо эле Куперди ээрчитип алып, ага өздөрүнүн изилдөө иштерин айтып берип, азыр өсүмдүктөрдүн баардыгы өспөй, бир эле жүгөрү калды. Бирок жакынкы жылдары ал дагы өспөй калышы толук ыктымал. Ал эле эмес, абадагы азайып, адамдар думчугуп дагы өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан бизде бир чечим бар. Буга чейин дагы көптөгөн учактарды асманга учурдук. Анткени жашоого ылайыктуу планета табышыбыз керек. Антпесек адамзаты жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сен бизге учкуч катары керексиң. Биз космоско дагы учкучтарды жөнөтөлү деп жатабыз деп. Анан дагы мындай кубулуштар бир эле жер бетинде эмес, асманда дагы болуп жаткандыгын айтышат. Анда Купер эмнеге мени учурайын деп жатасыңар? Эгер мен бул жака келбесем, кимди учурата элеңер деп суроо салса, окумуштуулар ага жооп берип, сенин бул жака келишиң үстүдөн бирөөлөр чечти окшойт. Болбосо сен даректи кайдан тапмак элең? Бул жер өтө бир жашыруун жер деп айтат. Муну уккан Купер окумуштуунун сунушуна көнүп, асманга учканга макулдугун берип, бирок кичинекей кызы Мёрфи атасын аябай эле катуу таарына баштайт. Анткени ал атасынын учуп кетишин каалаган эмес. Себеби бул иш чаранын ийгиликтүү өтүшүнө дагы чоң күмөн жаралып, иш чараны окумуштуу өзү мерчемдегени менен толук кепилдик бере албайт экен. Алардын биринчи максаты жашоого ылайыктуу планета таба турган болсо, адамдарды ошол жака алып чыгып кетиш. Эгер ага мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, 5000 уруктукту алып барып, жаңы планетада роботтордун жардамы менен адамдарды жаңыдан өстүрүү. Кантсе да кызынын каршы болгонуна карабай, Купер үй бүлөсү менен коштошуп, кайнатасы Дональдга балдарымды жакшы кара деп ал жерден кетет. Ошентип Купер баш болуп космос учагына бир топ окумуштуулар чыгып, окумуштуулар өздөрү менен кошо Дарс жана Кейс деген роботторду алып алышып, асманга учуп чыгышып, буга чейинки чыккан Эндюренс деген асмандагы кемеге кошулушат. Каармандарыбыздын мерчемдеги максаты Сатурн планетасынын жанына учуп барыш эле. Анткени Сатурндун жанында башка ааламга өтө турган тешик пайда болуп, окумуштуу Джон буга чейин жөнөткөн 12 учкуч ошол жерден өтүшүп, кээ бирлери аман эсен өтүп, кээ бирлери тешиктен өтүп бара жатып каза болуп, аман эсен өткөндөрү ар кайсы планетага конушуп, ал жактан белги жөнөтүшкөн болот. Бизге ал 3 учкучтардын аты белгилүү болот. Алар окумуштуу Миллер, Эдмонс жана окумуштуу Ман. Каармандарыбыз болсо бир кезде кемеде уктата турган аппаратка жата башташты. Көрсө Сатурн планетасына чейин 2 жыл жол жүрүш керек болгондуктан, каармандарыбыз бул убакта атайын аппараттын ичинде уктап өткөрүшөт экен.
экен. Кемени болсо ал жердеги роботтор Дарс менен Кейс башкармак болот. Ошентип арадан 2 жыл убакыт өтүп, каармандарыбыздын кайра ойгоно турган убактысы келип, алар Сатурндун жанына жетип, буга чейинки сөз болуп жаткан башка ааламга өтө турган тешикти көрүшөт. Анда убакытты созбойлу деп Купер дароо эле кемени ошол тарапка айдап жөнөп, бир канча убакыт кемеде түшүнүксүз кубулуштар болуп, алар тешиктин аркы бетине өтүп кетишти. Эң эле кызыгы, каармандарыбыз бул жактагы планеталарга коно турган болсо, ал жакта убакыт башкача жүрөт экен. Ал планетада 1 саат боло турган болсоң, жер бетинде бул убакта 7 жыл өтүп кеткен болот. Ошондуктан каармандарыбыз мерчемдеп планеталарга коно турган болсо, ал жакта көп убакыт өткөрүшпөй, буга чейин келген учкучтарды куткарып дароо эле чыгып кетүүнү мерчемдешет. Анда Ромили менен робот Дарс асманда кала турган болушуп, Купер, Амелия, Дойл жана экинчи робот Кейсти алып алып, буга чейин окмуштуу Миллер конгон планетага жөнөп кетишет. Кызыгы, ал планетанын үстүн толугу менен суу каптап турат экен. Бирок суу аябай тайыз болгондуктан ал жерде кемеси жок эле бут менен жүргөнгө мүмкүнчүлүк болуп, Миллердин кемеси жөнөтүп жаткан белгини издеп жөнөшөт. Көрсө, Миллердин кемеси талкаланып, анын белги бергичи өзүнөн өзү белгини жөнөтө бериптир. Бир кезде эле каармандарыбыз суудан алыс жерде тоонун турганын көрүшөт. Кызыгы, ал тоо меселе алар тарапка келе жаткан толкун экен. Анда каармандарыбыз качканга шашылып эле кайрадан кемеге түшүшүп, бирок Дойл жетишпей калып эле аны суу агызып кетет. Кемеге киргенге жетишип калган эки каарманыбыз толкундан аман-эсен кутулушуп тирүү калган соң, бирок кеменин моторуна суу кирип алып жүрбөй калат. Көрсө, ал кургак чаңда дээрлик 1 сааттай күтүш керек экен. Биз буга чейин билгендей, бул планетада 1 саат жүрө турган болсо, жер жүзүндө өтө көп убакыт өтүп кетмек. Ошентип бир кезде каармандарыбызга дагы бир толкун жакында моторун кургаткандайын ал жерден учуп жөнөшүп, асмандагы өздөрүнүн учагына барып кошулса, Рамиле бул убакта каарып калыптыр. Көрсө, алар планетага түшүп чыккычаңда дээрлик 23 жыл өтүп кеткен болот. Анда Купер дароо эле балдарынан келген видео кабарларды көрө баштап, кайнатасы бул убакта каза болуп, баласы Томдун чоң кишиге айланып күйбөлүү болгондугун көрүп, кызы Мёрфи бул убакта дээрлик өзүнүн жашына барып калгандыгын көрөт. Көрсө, бул убакта Мёрфи дагы НАСАга жумушка орношуп, Джон Бренттин жардамчысы болуп иштеп калыптыр. Алар арадан көптөгөн жылдар өтсө дагы планетада болуп жаткан кубулуштардын маселесин чече алышпай, жада калса башка планетага көчүп кете турган мүмкүнчүлүк дагы түзө албай жүрүшкөн болот. Анда Джон Мёрфиге үмүт берип, буйрусалар бир күн болбосо бир күн кайтып келишет. Мен алардын тирүү экендигине ишенемин деп жакшы сөздөрүн айтып, асмандагылар болсо бул убакта эми кайсы планетага учабыз деп чече албай жатышкан. Бул убакта эки планетадан белги келип жаткан болчу. Алардын бирөөсү окмуштуу Ман, экинчиси окмуштуу Эдмундс учуп барган планеталар эле. Анда Купердин чечими менен Ман жайгашкан планетага учуп баралы деп чечишип, бул чечимге Амелия такыр кошулгусу келбейт. Көрсө, Амелия окмуштуу Эдмундсты аябай жакшы көрчү экен. Анан дагы каармандарыбыздын кемесинде бир эле планетага учуп барып кайра кайтканга күйүү чумай жетмек. Бул убакта жерде Джон каарлыктан катуу ооруга чалдыгып өлүм алдында жатып, Мёрфиге бардык чындыкты айтып берет. Биздин ушуга чейин кылган аракетибизде эч кандай пайда жок. Эртелүүгө жер бетиндеги адамдар толугу менен жок болушу ыктымал. Мен бул нерсени болгон адамдарга үмүт берейин деп аракетимди токтотпой, элдин үмүтүн үзбөшүн жолун издеп жүрдүм деп айтып, ошол жерде көз жумуп калат. Бул убакта каармандарыбыз Ман жайгашкан планетага учуп келсе, ал жер аябай суук жер экен. Алар белги келип жаткан жерди таап, кеменин ичине киришип, адамды уктатып коюучу аппаратты ачып, анын ичинен окмуштуу Манды ойготушат. Ошол убакытка чейин жалгыз жүргөн Ман көргөн көзүнө ишенбей каармандарыбызды көрүп эле ыйлап жиберди. Ал өзүнө келгенден каармандарыбызга бул планетада 67 саат күндүзү жана 67 саат түн болот экен. Өтө суук болгону менен менин изилдешимде жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Жердин тартылуу күчү дагы дээрлик жер планетасына эле окшош. Дем алганга аба дагы бар экен деп жатса эле, робот Дарс сөздү бузуп, жерден аларга видео кабар келгендигин айтат. Анда видео кабарда Мёрфи Джондун өлгөндүгүн айтып, анан дагы Амелияга кайрылып, сиз баардыгын демек билген экенсиз да, бизди бияка өлүмгө таштап коюп калып эле учуп кетип калыпсыңар. Мени атам кантип билип туруп таштап кетип калды деп эле ыйлап жиберген болот. Бирок муну уккан Амелия менен Купер эчтекени түшүнбөй калса, Ман аларга бардык нерсени түшүндүрүп бере баштады. Окмуштуу Джондун максаты жер бетиндеги адамдардын баардыгын куткара албаштыгын түшүнгөндөн кийин, жашоого ылайыктуу планета таап, ал жака адамдын уруктугун жөнөтүп, каармандарыбыз аппарат аркылуу ал уруктуктарды адамдарга айланыш керек болчу. Бирок биз бир аз убакыттан кийин Мандын бул планетада жашаса болот экен деген сөздөрүнүн баардыгы калп экендигин түшүнүп калабыз. Көрсө, ал биринчи жөнөтүлгөн окмуштуулар өздөрү түшкөн планеталарды текшергенден кийин, эгер ал жерде жашаса болот экендигин билгенден гана белги жөнөтүшмөк. Тескерисинче, планетада жашай турган мүмкүнчүлүк жок болсо, белгини жөнөтпөй туруп, уктата турган аппаратта жатып алып, өмүр бою ал жерде калыш керек эле. Бирок Ман бул планетада жашаганга мүмкүнчүлүк жок болгонуна карабай коркоктук кылып, мени келип куткарып кетишсин деп белги жөнөтүп жиберген болот. Ман бир кезде эле Куперди түртүп жиберип, аны менен мушташа баштап, Куперди сүзгүлөп атып, анын бет кабын сындырып салат. Анда Купер дем ала албай, эмне кылышын билбей эки жакка тыбырчылап, биз ушул жерде Мандын чыныгы максатын түшүнөбүз. Көрсө, ал келгендерди жок кылып, алардын кемесин алып алып өзү учуп кетип, акыркы белги келип жаткан Эдмундтун планетасына баруу болот. Анда Купер байланыш менен Амелиядан жардам сурап, Амелия кеме менен анын жанына учуп барып куткарып калып, биз бул убакта Ман бузуп койгон роботтор Амелия оңдолгон аракет кылып жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде эле жанагы робот жарылып кетип, Амелия дагы көз жумуп калды. Көрсө, Ман атайын
ал роботко жарылуучу затты орнотуп коюптур. Мындан соң каармандарыбыз келген кемеге олтуруп алып асманды көздөп учуп, анын артынан Амелия менен Купер дагы кубулап жөнөйт. Ман асмандагы Endurance кемесине биринчи жетип ага кошулганга аракет кылып жаткан кезде кемеси Endurance'ке толук кошулбай Мандын аябай эле айласы кетет. Анда Ман чыдабай эле эшикти ачып жиберип кемеси жарылып кетип Endurance бир малдары тегерене баштап, муну алыстан көрүп турган Купер Endurance'дин тегеренгенине карабай эле өзүнүн кемесине ага кошконго аракет кыла баштады. Endurance канчалык тегеренсе каарманыбыз өзүнүн кемесин ошончолук тегеретип, экөөнүн тегеренгени бир учурга келгенде Endurance'ке уланып алат. Анткени Endurance'те жер бетинен алып чыккан адамдардын уруктугу жайгашкан эле. Бирок мындан соң аларда мындан дагы оор маселе пайда болуп, кемени Гаргантюа өзүнө тарта баштайт. Алар Гаргантюа деп кара чуңкурду айтып койчу. Кара чуңкур бул жылдыз жарылгандан кийин анын ядросу аябай кичинерип, ал жакта гравитация өтө күчтүү болгондуктан жанындагы бардык нерсени соруп, жарыктык дагы ал жактан чыга албай капкара болуп тура берчү. Ошондуктан Купер бир чечимге келип, кемедеги күйүүчү май акыркы планетага жете турганда эмес экендигин түшүнүп, кеменин бир бөлүгүнө робот Дарс толтуруп зат дагы кемени жеңилдетейин деп ал бөлүктү кара чуңкурга киргизип жиберип, андан соң Амелия менен коштошуп өзүнүн бөлүгүн дагы коюп берип жиберет. Ошентип акыркы планетага Амелия өзү эле жалгыз учуп бара турган болду окшойт. Бул убакта кара чуңкурга түшүп кеткен каарманыбыздын алина чөйрөсүнүн бардыгы капкараңгы болуп эч нерсе көрүнбөй, бир кезде кемеси бузула баштап кемеден өзүн ыргытып жиберет. Андан соң Купер түшүнүксүз бир өлчөмгө түшүп калып эки жагын караса китептер тизилген текченин жанында экен. Көрсө ал китептер тизилген текченин экинчи тарабында кичинекей кызы Мёрфинин жанында турган болот. Биз тасманын башында көргөндөй Мёрфинин бөлмөсүндө түшүнүксүз нерселер болуп, кээ бир учурда китептер ордунан жыгылып кала берчү. Көрсө бул нерсенин баардыгын атасы ошол экинчи ааламдан жасаптыр. Ал сыртка чыга албагандыктан кызына белги берем деп китептерди түшүрүп, Морздун азбукасы менен ага тамгаларды айтканга аракет кылчу. Бир кезде эле кара чуңкурга түшүп кеткен робот Дарс каарманыбызга байланышка чыгат. Ал Куперге өзүнүн кубанычтуу кабарын айтып, мага бирөөлөр жардам берди. Бирок мен алар кимдер экендигин түшүнбөй жатам. Алардын жер бетиндеги адамдарды куткарганга чечими бар экен, бирок биз бул нерсени кантип жеткиребиз деп сураса, Купер көп ойлонуп дагы деле Морстун алипесин колдонууну чечет. Ал текчеде турган өзү кызына белек кылган сааттын желелерин кыймылдатып, кызына желенин кыймылдары аркылуу чечимди сырсаң кылып берет. Көрсө бул убакта чоңоюп калган Мёрфи өзүнүн бөлмөсүнө келип буга чейинки болуп өткөн нерселерди эстеп, анын баардыгын атасы кылгандыгын түшүнүп саатты көрүп чечимди табат. Анда Мёрфи бул кабарын жумушчуларынын бардыгына жеткирип, бир кезде эле Купер турган аалам бузула баштап, ал ойгонсо ооруканада жатыптыр. Ага дарыгерлер, сиз Купер аттуу станциядасыз. Бул станцияны сиздин кызыңыздын урматынын атына коюлган. Ал жер жүзүндө жашоо токтоп калайын деген кезде чечим таап, баардыгын куткарып калып, жердегилерге Сатурн планетасынын жанында станциялар курулуп, ал жака көчүп келдик. Кызыңыз менен дагы жолуксаңыз болот деп каарманыбыз оорукананын башка бөлмөсүнө кирип, бул убакта каарып небере чөбөрөлүү болуп калган Мёрфини көрөт. Анда Мёрфи атасын көрүп ыйлап, сиздин мага жардам бергениңизди мен түшүндүм. Мага сиз белгилерди берип, жер бетин куткарып калдык. Бирок сиздин бүтпөгөн ишиңиз бар. Сиз Амелияга барышыңыз керек деп айтат. Биз ушул жерде Амелия Эдмунс жайгашкан акыркы планетага баргандыгын көрөбүз. Көрсө бул убакта окмуштуу Эдмунс көз жумуп калып, бирок ошол планетада адамдарга жашаганга толук мүмкүнчүлүк бар экендигин түшүнөбүз. Анда Купер жашырынып кемелердин бирине олтуруп алып эле Амелия тарапка учуп кетет. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жер бетин таштандыдан алыс кылып таза карайлы.